Ассаламу алейкум туғандар. Мына біз дагы бир объектке келдик. Получается, бул жака навес курабыз азыр. Мол навестин эмен насостун үстүн жапканга эки насос бар. Буягында бирөө, тетик жакта бирөө. Мол квадрат ичинде дагы бир насос бар чоң. Ошол эки насос бирөөсү өчүп калса, бирөөсү эме кылат да, бирөөсү резервный запаста турат, а бирөөсү мону толтурат. Тиги эмеде жайында болгондо суу тартыш болгондо ошактан качать этип эле могу емкосттан ары клубника поле болот моякчы. Ошого кетире берет. Вот. Биз мынтип азыр стойкаларын куюп, буяка бетонировать этебиз. Астына мындай арматураны ошо соркаладык. Эмеден сурулуп чыгып кетпегидей кылыпчы бетондон. Ошого куйлат. Ушундай объекттериңер болсо кайрыла бересиздер. Сварочная работа, анан үйдүн нөлдөн баштап куруу, под ключ бүтүрүү, по частям деп үйдүн бөлүгүндө эле кура беребиз. Мисалы немесине кышын уруп койгон болсоңуздар, үстүнө крышасын жаап, крышасы жабылып бүткөн болсо, внутренний отделкасын кылып, бригадалар бар. Ушулай издеп аткан болсоңуздар кайрыла бересиздер. Азыр мону үстүн жаап бүткөндө дагы бир көргөзөм го, биягын жабабыз азыр. Кесип. Монусуна жеттик. Арадан получается бир күн өттү го. Бүгүн обедтен кийин келип ушул иштерди кылдык мына. Биягына 5ти, биягына 5ти стойка. Эртең получается биягы түздөлөт. Бир уровеньге келип кесилип, ылдыйраак болуп, буга салыштырмалуу. А бул кичине бийигирээк болот. Булар да үстү бирдей тегизделет. Вот. Под уровень, под всего дегендей да мына. Түптүз. И монус тоже. Бер линияда. Бетон иштерин бүттүк. Буягына 65-70 сантиметрге чейин кирди эмелеричи. Бетондун астына. Эртең буюрса жаап салабыз үстүнө. Насип кылса. Насосу получается. Вот был уровень. Артыкча под уровень болот буюрса.